Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары? Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Кыргызстанда акыркы учурда саясий кризис күч алды. Оболу бөлүнүм чаралар болуп атат, бирок негизи айта кетчү нерсе, биз баардыгыбыз Кыргызстандын келечеги үчүн бир туунун астына биригишибиз керек. Көбүнчө бөлүнгөндөр ошол Мадумаровчу, Ташиевди колдогондор, Садыжапаровду колдогондор деп өздөрүнчө эле ар кандай болбогон ушак кепти тарап чачат. Жана ошондой эле мен видео көрүп калдым. Мадумаров президент болсун, эми Мадумаров президент болгонго шанс пайда болду, эми рейтинги жогорулады, эми президентибиз Садыжапаров эс алсын, Мадумаров күрөшсүн деп. Бул эмне деген сөз, туугандар? Келиңиздер, кийин президент болбосун туугандар, ошол эле туугандар. Ошондуктан мынакей азыркы президентибиз Садыжапаровдун иштегенин көрүп, жада калса казактар, өзбектер, башка мамлекеттерден суктанып, Кыргызстандын экономикасы бир канча алдыга жылып, жада калса мынакей Америкадан таң калтырып олтурган учурубуз да туугандар. Ошондуктан келиңиздер, жолдорду көрүп жатабыз, мектептерди көрүп жатабыз. Мынакей Барселона футболдук клуб мисалга ала турган болсок, бул Барселона клубу Өзбекстанда, Казакстанда жок туугандар. Азия боюнча мынакей Кыргызстанда эле бар да. Ошо сыймыктануу менен өнүгүүгө бет алгандан кийин кош колдоп, президентибизди Садыжапаровду колдоп, бардыгыбыз бир бололу туугандар. Анан кийин Адаха Мадумаровду президент кылыш керек, шанс пайда болду, Мадумаров күрөшүш керек дегенди коюңуздар. Туура, Мадумаров азыр саясатта жок, депутаттык мандатынан ажыратылган, депутат болбой калды, саясаттан көңүлү калып, азыр өзүнүн үйүндө эле жүрсө керек жеке иштери менен. Бирок ал киши саясатка кайтып келеби, келбеби бизге разница деле жок. Келсе, келбесе өзүнүн чечими, албетте туура, анда эле колдоочулар бар. Бүтүн Кыргызстан деген партиянын баардыгы тааныйт. Камчыбек Кытышаевич менен кайым айтышып, башка депутаттардын духу жетпей, тилин жутуп алганда мынакей Мадумаров мыйзамсыз болуп атат, муну андай болуп атат, муну мындай болуп атат, мына жер мыйзамсыз болуп калды, ушуну ушундай кылыш керек деп Жогорку кеңештин көркүн чыгарган Текебаевден кийин Мадумаров болот. Муну баардыгыбыз жакшы билебиз да. Мадумаровдун саясатта жоктугу, жогорку кеңеште жоктугу бул сиз менен бизге эле минус, Мадумаровдун өзүнө минус эмес бул. Кыргызстанга эле минус, кыргыз саясатында минус. Ошондуктан Мадумаровго асылып, Мадумаровду жамандап, Мадумаров андай деди, Мадумаров мындай деди, Мадумаров Ташиевдин кеткенине сүйүнүп атат, жыргап атат, үйүндө кой союп, жылкы союпту деген ушактардан алыс бололу туугандар. Садыжапаров президент, биздин президентибиз өтө сонун иштеп атат. Башка мамлекеттер суттанганда эле көрүп жатабыз, башка мамлекеттер менен мамилебиз сонун болуп атат. Буюрса ушундай темп менен президентибиз дагы бир президент кызматка иштеп берсе 6 жыл, буюрса мен ойлойм Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекеттердин эң биринчи катарына деле чыкпаса туугандар, бир 50-60 орунга сөз чыгат туугандар. Сиздерден өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди